Алымкадыр Бейшеналиев 3 бөлүм башчыны кызматтан алды. Жапаров Билим берүү министрлигинде кезексиз жыйын өткөрдү. Чоңалайда автоунаа жүктөлгөн контейнер кулап 3 адам каза болду. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аталган мекеменин юридика бөлүмүнүн башчысы Азамат Жумакеевди, коомдук саламаттык башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматованы жана өндүрүштүк иш бөлүмүнүн жетекчиси Гүлмира Ибраеваны иштен алды. Мекеменин басма сөз кызматы алар мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 37 беренеси менен кызматтан бошотулганын билдирди. Аталган адамдар буга байланыштуу азырынча эч кандай комментарий бере элек. Мындан 2 аптадай мурун Бейшеналиевдин орун басарлары жана бөлүм башчылары басма сөз жыйын өткөрүп, жетекчини кызматтан алуу тууралуу өлкө башчыларына кайрылган. Анда министрдин өзүнүн алып жүрүүсү, кызматкерлерге орой мамилеси жана кадрларды кызматтан негизсиз алышы өңдүү себептерди аташкан. Ошондой эле министрликтин борбордук аппараттарында да моралдык абал оорлошуп кеткени, Бейшеналиев сынак менен дайындалчу кызмат орундарына да өз билгениндей дайындоолорду жүргүзүп жатканы айтылган. Ой, какой кошмар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 27 майда Билим берүү жана Илим министрлигинин жетекчилиги менен кезексиз жыйын өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдагандай, Жапаров анда аталган мекеменин күнүмдүк иши планы менен таанышты жана билим берүү тармагы замандын талабына ылайык өзгөрүп, окутуунун сапатын жогорулатуу керектигин айтты. Ладно. Неплохо. Мунун алдында айрым мамлекеттерде коомчулуктун көңүлүн бурган окуялар орун алган. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы мектептердин биринде сабак маалында мугалимдин окуучу кызды сабаганы талаш-талкоо жаратты. Что за ужас тут творится? Учурда окуянын жагдайына байланыштуу мугалимдер жана мектеп окуучулары суралып, алдын ала сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Андан мурдараак Чаткал районундагы Терексай айылындагы мектептин шыбы урап түшүп, ошол маалда класста болгон окуучулар менен мугалим медициналык кароодон өткөн. Ош Сары Таш Карамык жолунда автоунаага жүктөлгөн контейнер кулап 3 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 26 майда Чоңалай районунун Ош Сары Таш Карамык автоунаа жолунун 66 чакырымында Каздын Тумшугу тилкесинде Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу автоунаанын сүйрөткүчүндөгү контейнер карама каршы жолдо келе жаткан Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаанын кабинасына кулап кеткен. Кырсыктын кесепетинен 4 жана 6 жаштагы 2 кичинекей бала жана ошондой эле 36 жаштагы эркек киши каза болгон, 29 жаштагы эркек киши жаракат алган. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.